Апта башында билим тармагындагы жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Гулина Сагынбек кызы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Таластагы бийик тоолуу Көпүрө базар айылындагы бакчанын имараты оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошто илим, ойлоп табуу, техника аттуу мектеп окуучуларынын олимпиадасы болду. Номер 2 Карл Маркс атындагы орто мектебинин окуучуларына кылмыштуулук жана синтетикалык аптекалык дары-дармектерди колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ош облусунун Кара Суу районунун Кыргызстан айылында 46 жылдан кийин жаңы мектеп курулууда. Курманбаев атындагы номер 31 мектеп 275 орунга ылайыкталган. Мектептин курулуш долбоору 2015 жылы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып башталган. Долбоор боюнча мектеп заманбап 2 кабаттуу окуу корпусунан жана спорт залынан турат. Негизги окуу класстарынан тышкары биология, химия, физика сабактарынан кабинеттер жана компьютердик класс каралган. Ошондой эле конференц-зал жана кыздар үчүн, балдар үчүн, эмгек сабагы үчүн кабинеттер бар. Объекттин жалпы аянты 2478 чарчы метрди түзөт. Учурда мектептин курулушу 70%га бүттү. Эске салсак, эски мектептин биринчи имараты 1979 жылы малчылар үчүн турак жай катары курулган. Кийин 1985 жылы бала бакча багытында кошумча корпусу салынып, андан кийин мектеп катары колдонулуп калган. Ар бир бала мектепке чейинки билим алууга укуктуу. Бул максатта Талас облусунун бийик тоолуу шарттагы айылдарында да бакча муктаждыгын чечүүгө көңүл бурулууда. Облус борборунан 100 км алыстыкта турган Көпүрө базар айылында эски имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 40 балага ыңгайлуу шарт түзүлдү. Темага кабарчыбыз токтолот. Бул Талас районунун Көпүрө базар айылындагы жалгыз бала бакча. 1976 жылы ишке берилген. Андан бери айыл калкынын саны өсүп, 150 орунду бакчага балдар батпай калган. Муктаждыкты чечүүгө айыл өкмөтүнөн 2 миллион 700 миң сом бөлүнүп, бакчанын жанындагы бош турган кампа балдарга тарбия бере турган жайга айланды. Бөлүнгөн акча каражат негизинде азыр ремонт толук бүткөрүлүп, мебелдер киргизилип, ушул 1-2 күндүн ичинде ишке берилгени турат. Бул каражаттар бөлүнүп берилип, ушу 24-жылды биздин Көпүрө базар айылына көптөгөн жумуштар бүткөрүлүп, ийгиликтүү аяктап, ушул акыркысы ушул бала бакчанын кирүү аземи ушу эртеңки күнү болуп өтөт. Негизи бул көйгөйдү чечүүгө аталган бакчанын жетекчисинин аракети чоң. Ал атайын долбоор даярдап, айыл өкмөтүнөн колдоо тапкан. Бүгүнкү күндө имарат балдарды кабыл алууга даяр болуп, бүт шарты камсыздалган. Кошумча корпуска 40 бала батат. Кезекте турган балдардын баары электрондук каттоонун негизинде тайпаларга бөлүнүп, уже бала бакчага алынды. Баардык шарттар түзүлдү. Балдарды отургузуучу дааратканасы, идиш жуучу жай, уктоочу бөлмөсү жана тамактануу бөлмөсү ушул бөлмөдө болот. Ушул азыркы учурда ушундай шартта деп бизге министрлер кабинетинен тапшырма келген. Ошонун негизинде баардыгы даяр балдарды кабыл алууга. Азыр бакчанын ичинде балдар үчүн керектүү шарттардын баары бар. Төшөк жууркандарды жана башка эмеректерди алууга каражат жергиликтүү бюджеттен берилген. Жаңы шартка тарбиячылар да кубанат. Биздин Көпүрө базар балдар бакчасына ушундай ылайыктуу 4 койка келип даярдалды. Буга жалаң ошо матрастардын баары, жууркандары, жаздыктары дагы ошо пахтадан жасалган, жумшак, ыңгайлуу, балага жатканга да удобнуйраак болгон. Жашнаков деп шейшептеринен бери капталып, баары даярдалды балдарыбызга. Көпүрө базар айылы бийик тоолуу аймакка кирет. Бүгүнкү күнгө чейин элетте 150 орунду бакча иштесе, дагы 40 орун кошулуп, кезекте турган балдардын билим алуусуна шарт түзүлдү. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу. Илим, ойлоп табуу, техника аттуу мектеп окуучуларынын олимпиадасы өткөрүлдү. Аталган олимпиада билим берүү министри жана Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы тарабынан уюштурулду. Ош шаарынан жана Ош облусунун райондорунан катышкан окуучулардын бул олимпиадасына кесиптешим Гүлзена Кожомжарова катышып келди.
Заман талабына ылайык окуучулар арасында илимий техникалык багытка кызыккан жаш ойлоп табуучулар күн санап өсүүдө. Алар түрдүү шаймандар менен экономикалык жактан жана айыл чарбада колдонууда ыңгайлуулук жараткан керектелүүчү буюмдарды жасоодо жана ага кызыктар. Жаш ойлоп табуучулар мындай өсүүсүнө дем берүү максатында Ош технологиялык университетинде жаш ойлоп табуучулардын олимпиадасынын облустук туру өттү. Анын максаты жаш ойлоп табуучуларды колдоо жана өнүктүрүү. Бул иш-чарага облусубуздун 7 районунан ошону менен бирге эле ушул филиалдын командалары 14 команда катышып жатат. 2 жаш курагы менен катышып жатышат. Юниор лигасы деп 10 жаштан 13 жашка чейинки балдардын командалары, ал эми жаштар лигасы деп 14-18 жаштагы окуучулардын командалары катышып жатат. Максаты балдардын ойлоп табуучулугун өркүндөтүп өстүрүү. Олимпиадага Ош облусунун бардык райондорунан келген окуучулар катышты. Айрымдары мындай сынакка алгач ирет келишти. Балдардын өздөрүнүн кызыгуусу күчтүү азыр. Жетпеген жерин жеткиришип, ошентип балдар өзү толтурат. Быйыл биринчи жолу конкурска катышып жатабыз. Ноокат районунан келген Билал Рахманов негизинен автоунаа кураштырганга кызыгат. Ал достору менен бирге күндөлүк жашообузда пайдаланып келген буюмдарды кураштырып, андан жаңыланган жаңы буюмду жасап жүрүшөт. Биз достору менен ушундай лего конструкциядан ушундай крандарды жасадык. Бул лего конструкциянын крандардын өтө пайдалуу жактары өтө көп. Бул адамдарга өтө көп жардамы тиет деп ишенебиз. Бул не жардам тиет деп ойлосоңуздар, азыркы адамдар, азыркы учурда оор иш кылган адамдар көп. Ошон үчүн бул адамдар кыйналат оор нерсе көтөргөндө. Ошон үчүн бул ошо адамдардын ордуна ошо оор нерселерди көтөрүп, бул крандын аркасында жүк ташуучу жер да бар. Оор нерселерди алып, бул краныбыз менен алып, бул жерге койсок болот. Бул краныбыздын артыкчылыгы бул үстүгө же ылдыйга түшө албайт. Бул түшө алат. Бул менен бир нерсени көтөрүп, шуга коюп берсек деле боло берет. Бул менен деле кармасак боло берет. Илим жана ойлоп табуу техника аттуу мектеп окуучуларынын облустук олимпиадасына ата-энелер да кызыгып, колдоо көрсөтүп турушту. Биз Ноокаттан баламдын робототехника кружогуна катышкандыгына байланыштуу конкурска келдик. Ал биринчи жолу катышып жатат. Бизге дагы аябай толкундануу менен байкоо жүргүзүп жатабыз. Мындай ойлоп табуучулардын жарышына аймактардан келген катышуучулар, өзгөчө илимий техникалык багытка кызыккан окуучулар жыл санап өсүүдө. Булар болсо аябай катуу даярданып келишкен, окуучулар жогорку деңгээлде бар жок өзүнүн алын жетишинче өздөрүнүн салымын кошушуп, даярдыктар аябай жакшы. Биз азыр баалап жатабыз. Бардык мектептер өзүнчө өзгөчө. Соңунда орундар жаш өзгөчөлүгүнө жараша 2 баскычта берилди. Чоң Алай, Араван, Өзгөн райондук балдар чыгармачылык борборунун тайпалары биринчи орунга ээ болушса, калган катышуучуларга да сыйлыктар ыйгарылды. Ноокат районунда 12 жылдык окуу системасына мугалимдерди даярдоо боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Иш-чарага райондогу бардык мектептерден окуу бөлүм башчылары катышып, жаңы окуу программасынын өзгөчөлүктөрү жана окутуунун натыйжалуу ыкмалары боюнча маалымат алышты. 100дөн ашык мугалим катышкан семинар боюнча кийинки сюжетте сөз болот. Азыр мамлекетибизге караштуу бардык мектептерде 12 жылдык билим сапатын жөнгө салуу аракеттери көрүлүүдө. Ноокат районуна караштуу Байыш атындагы орто мектебинде окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарларынын райондук семинары болуп, ага 105 мугалим катышты. Бул семинардын негизги максаты азыркы мезгилде Кыргыз мамлекетинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен билим берүүдөгү чоң реформаларды алдыга жүргүзүү максатында райондук билим берүү бөлүмүнүн мектептериндеги завучтарды семинар уюштурулду. Семинар менимче максатына жетти деп ойлойм. Заманбап билим берүү технологиялары жана алардын мектептеги ролу деген теманын алкагында өтүлгөн бул семинар санариптештирүүгө багыт алган мектеп мугалимдери үчүн абдан пайдалуу болгонун баса белгилеп айтууга болот. Анткени техниканын жардамы менен алынган маалыматтар мугалимдин өтө турган сабагына ыңгайлуулук жаратып, окуучуларды мыкты билим алууга шыктандырат. Негизги өзгөчөлүгү ушул болуп атат. Бул мектептеги өтүлгөн баардык сабактардын баардыгы санариптик технологиянын негизинде өтүлүп, алар ошол мугалимдер өтүп аткан сабактардын кайсы усулдарды пайдалангандыгын, анын натыйжасы кандай болгондугун көрүү.
мындай өздөрү айтып берип атат да. Атайын мында тажрыйба арттыруу максатында келген 105 мугалимге 8 мугалим техникалык ыкмаларды пайдаланып сабак өтүүнүн жол жоболорун бирме-бир айтып деп кеңири түшүндүрүп берүү аракетинде болушту. Билим берүү жараянын уюштурууда жасалма интеллектти колдонуу деген темада мастер-класс өтүп чыктым. Бул жерде эми Ноокат районунун мектептеринин окуу бөлүм башчылары, директордун окуу процессин башкаруу боюнча орун басарлары жыйылып отурат, 100дөн ашык. Буларга ошол билим берүүнү башкарууда жасалма интеллекттин ролу кандай? Ошол жөнүндө сөз кылдык. Андан сырткары ошол мектеп администрациясы үчүн кандай көйгөйлөр бар, анын чечүү жолдорун жасалма интеллект менен изилдеп көрдүк. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү жагдай, бүгүнкү семинар сабагын уюштурган Байыш атындагы орто мектебинде эмгектенген мугалимдердин иш тажрыйбасын тастыктаган документ иш кагаздары заман талабына жооп берген деңгээлде жөнгө салынып, электрондук вариантка өткөрүлүп, бир топ иштер нугуна түшкөнүн байкоого болот. Бүгүнкү семинарда биз мындай өзүбүздүн көктөмөлөрүбүз бар. Бул көктөмөлөрдө 14 папка бар. Ошолор боюнча бизге берилген мыналар. Анан мына калгандары биздин кошумча иштерибиз болуп эсептелет. Анан азыркы заманбапка мугалимдердин электрондук портфолиолорун чыгардык биз. Мындай семинар сабактарды байма-бай өткөрүп туруу мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүүгө, мектеп мугалимдеринин тажрыйбасын арттырууга алып келет. Ош шаарындагы номер 2 Карл Маркс атындагы орто мектебинде окуучулар үчүн кылмыштуулукту болтурбоо жана баңгизаттарды колдонуу менен байланышкан мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош облустук психиатрия жана наркология борборунун, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жана башка мекемелердин өкүлдөрү катышып, окуучуларды мыйзам бузуулардан оолак болууга чакырып, синтетикалык жана аптекалык дары-дармектерди мыйзамсыз колдонбоо боюнча кеңири түшүндүрмө беришти. Кененирээк Жаннат Салкарбек кызынын сюжетинде. Бул Ош шаарындагы номер 2 Карл Маркс орто мектебинин 8, 9, 10 жана 11 классынын окуучулары. Алар кылмыштуулукту жана банги кылмыштуулукту болтурбоо, синтетикалык аптекалык дары-дармектерди колдонуунун алдын алуу, жол эрежелерин сактоо туурасында маалымат алып жатышат. Кинолог Нурмухаммед Айдарали уулу мектеп окуучуларына кызматтык иттин жардамында банги заттарды кантип табууну көрсөтүүдө. Мисалы үчүн бул затты ит билет өзү. Көрдүңөр, чөнтөгүңө салыңар. Чөнтөгүңө салдың. Могу кызматтык ит ар кандай наркотикалык заттарды баарын табат. Керес. Иши. Керес. Иши. Жоқ иштебейт. Керес. Мына көрдүңөр, мына кетпей калат. Ушул адамдын алдынан кетпей калат. Ушул адам көрсөтүп. Всё, керес. Молодец, хорош. Тийиштүү кызмат өкүлдөрү тарабынан балдарга нарко кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана анын кесепеттери тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан келген 785 каттын талаптарына ылайык жаштар арасында кылмыштуулукту, банги затын, банги кылмыштуулукту алдын алуу максатында баягы комплексный иш-чара уюштурулсун деп келген. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушул биздин келечегибиз болгон жаштардын арасында банги затын колдонуу, таратуу, мажбурлоо, сунуштоо бул оор кылмыш экендигин даңазалоо, жеткизүү балдарга. Жол кайгылуу кызматкерлери өспүрүмдөргө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жол эрежелерин сактоонун маанилүүлүгү тууралуу түшүндүрмөлөрдү берди. Жол кырсыктарынын алдын алуу, өспүрүмдөр арасындагы чыр-чатак боюнча конкреттүү кеңештер айтылды. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар өздөрүнүн суроолорун берип, эксперттердин кеңештерин угуп, маанилүү маалыматтарга ээ болушту. Буга чейин биздин бул жөнүндө маалыматтарыбыз жок болчу. Азыр бүгүн сон маалыматтарды алдык. Бүгүн май кызматкерлеринин бардыгы маалыматтарды берип кетишти. Банги заттар жөнүндө маалымат алдык.
кылмыш жөнүндө маалыматтарды алдык. Бүгүнкү күндө кылмыштардын көпчүлүгү бул уурулук, аны менен биргеликте тоноочулук фактылары көп катталып келатат. Бул багытта бизде баягы мектеп жашынан кеткен же мектептен 9-класстан чыгып кеткен балдар көбүрөөк катталууда. Ошондой эле биз бүгүнкү күндө ошол мектепте 9-класстан чыгып кеткен балдарды кайтаруу боюнча дагы иштерди алып барып атабыз. Бул аны менен биргеликте Ош шаардык социалдык коргоо, балдарды коргоо мекемеси менен аны менен биргеликте биз үйүнөн дайынсыз качуу же болбосо максатсыз бир жака кетип калуусу боюнча деле ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ички иштер органдарынын маалыматына ылайык 2024-жылы 1163 банги кылмышы аныкталган. Анын ичинен 154 интернет мейкиндигинде жасалган банги кылмыштар. Кылмыш жоопкерчилигине 961 жаран тартылса, анын ичинен 17си жашы жете электер болгон. Ал эми 2023-жылы 1314 кылмыш иши козголгон. Жаннат Салкарбек кызы, Сүйүнбек Райымкулов, билим жаңылыктары, Ош шаары. Бүгүнкү билим жаңылыктарынын топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.